урматтуу журналисттер, менин силерге бере турган, эми баарыңарды күнөөлөбөймүн, араңарда айрым журналисттер, аттарын атабай эле турайын. Керек болсо эртең атап берем, фактым колума тийген кезде. Без факты мен сүйлөбөймүн. Ар кайсы күчтөрдүн миллиардер предприятиялардын акчасын алып, тескери маалыматтарды таратпагыла. Менин силерге бере турган акчам жок, ошон үчүн мага против иштеп атасыңар. Эгер мен силерге төлөп берсем, мага иштемексиңер. Аныңарды токтоткула андайды. Токтогула. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Уккула. Мен эмне үчүн айтып атам муну? Анткени Райым Миллион менен сүйлөшүп алыптыр. Анан президент менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр деген жалган сөздөрдү таратып атасыңар, урматтуу журналисттер. Токтоткула. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимси менен сүйлөшкөнүм жок. Сүйлөшпөймүн дагы. Райым Миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Сооронбай Жээнбеков болсо, ачыгын эле айтайын, бир депутат аркылуу айттырыптыр. Мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп, өзүмдүн каалоом менен арызымды жазып берип кетип калайын деп айттырыптыр. Мен макул дедим. Тынчтык жолу, тез жолу ушул болот. Bir saatten keyin menin охранамды, машинамды полностью снимать etip ketти. Bunu Суаналиев жасады. ГКИМ-да токтоп туруңуздар, bir şey etпей, мен барын айтып өтөйүн. Суаналиев ГКИМ-ны барып басып алган. Бул мыйзамсыз. Бүгүн мыйзамсыз башкарып отурат. Мен аны жакшылыкча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем, 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. Азыр да сүйлөшпөй койду. Полностью ГКИМ ага баш ийип атат да, эми баягы басып алуу жолу менен алган каракчыга баш ийип атат. Эчтеке жасай албай, чолок болуп отурам мындайча айтканда. Аппарат жок. Анын баарын кетиришкен, анткени күч органдарынын баары ошо тиякта Суаналиевде болуп атат. МВД Курсан Асановдо болуп атат. Бирок Курсан Асанов боюнча менде пока эч кандай неме жок. Жок, бизге деп да айткан жок. Анын позициясы нейтральный позицияда турат. Пока айта элек, неме кыла элек. Эгерде бийлик керекпи? Ошончолук эле бийлик керек болсуңор. Чыккыла шайлоого чыккыла, же болбосо кийинки немеге баргыла. Мен мына жаштардын талабы, элдин талабы, жаштар келсин, тазалар келсин деп атат. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. Кошумча кийинчерээк маалыматтарым болгондо айтамын мына. Жок, токтоп тургула, уккула мени. Андай биз каракчылыкка, токтоп тургула, башаламандыкка барбайлы биз. Андан көрө татынакай тарап кетиңиздер.